Bismillahirrahmanirrahim. Аламдарда жоқтан барылған Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Бүгүнкү күндө ар бир адам муктаждыгы батыраак чечилип, проблемасы жеңил бүтүүсүн каалайт. Адамдын муктаждыгы жеңил жана тез арада бүтүүсүн жолун сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйрөтүп кеткен. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн берекелүү хадисинде мындай дейт. Кур'ан-ы Каримде 2 аят бар. Ал 2 аятты окуп дуа кылсаңыз, дуаңыз сөзсүз кабыл болот. Сураганыңыз сөзсүз берилет. Жана Аллах Таалам муктаждыгыңызды бүтүрүп берет. Ал аяттар биринчиси Бакара сүрөсүнүн 163 аяты. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Алем экинчиси Али Имран сүрөсүнүн баштапкы аяттары. Алиф лам мим. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм. Садакаллахул азим. Мына ушул аяттарда хадистерде келген боюнча Аллахтын улуу ысымы Исмул А'зам келген. Кайсы бир пенде Аллахтын улуу ысымын Исмул А'замды айтып дуа кылса, албетте анын дуасы кабыл болуп, Аллах Таалам сураган нерсесин сөзсүз ага берет. Ал эми башка бир хадисте мындайча окуя риваят кылынган. Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыздын алдында бир киши мындай деп дуа кылды. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Мына ушул сөздөрдү айтып дуа кылган кезде пайгамбарыбыз айтты: "Менин жаным анын колунда болгон затка касам, бул адам Аллахтын улуу ысымын Исмул А'замды айтып дуа кылды. Эми дуа кылса, дуасы сөзсүз кабыл болот. Эмнени сураса, ага берилет" деди. Мына жогоруда айтылган дуаларды жана аяттарды окуп дуа кылсаңыз, дуаңыз сөзсүз кабыл болот. Проблемаңызды Аллах Таалам тез арада жеңил бүтүрүп берет. Аллах Таалам баарыбыздын дүйнө жана акыреттеги муктаждыктарыбызды тез арада жеңил бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк берсин.